Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Темирлан Ормуков кайрадан саясий сахнада. Мурдагы башкы прокурордон 50 000 сом өндүрөм дейт. Сапар Исаков абакта калды. Сотко катышкан апасы уулум аппак дейт. Жол курулушунан акча жоймогондорго кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура мамлекетке 6,5 миллион сом зыян келген дейт. Бишкек шаардык соту бүгүн экс-премьер-министр Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтү боюнча кассациялык арызды карап, 1-Май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин 1-Май райондук соту Сапар Исаковду 5-октябрга чейин камакта калтырган. Анын абактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн. Ал эми сот отурумуна катышкан Сапар Исаковдун апасы уулун күнөөсүз деп эсептейт. Менин баламчы суудан таза, кардан ак. Себеби дегенде ушундай тарбия алган, эч кимдин акысын жебе деп биз тарбиялаганбыз. Чоң атасы, чоң анеси, андан кийин биз эне атасы. Ошон үчүн ак адамды алып келип отургузуп коюп, күнөөлөп, каралаган, бул өзү вообще мындай кыргызча айтканда бул Кудайга жакпаган иш болуп атат өзү. Аябай Кудайга жакпаган иш болуп атат. Ошон үчүн баары жакшы болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сапар Исаковду Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу коррупциялык ишке тиешеси бар деп камакка алган. 17 майда Жогорку кеңеш жылуулук электр борборундагы чуусун иликтеген депутаттык комиссиянын бүтүмүнө ылайык $386 миллион Кытай нациясынын максатсыз сарпталышына байланыштуу айрым атка минерлерге укуктук баа берүү боюнча токтом кабыл алган. Ал токтомдо ошол кездеги президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеген Сапар Исаковго укуктук баа берүү боюнча өзүнчө пункт бар болчу. Көзү азиз активист акын Темирлан Ормуков 7 августта мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевага каршы Бишкектин Октябрь райондук сотуна арыз жазды. Анын сотко жазган доо арызында Индира Жолдубаева башкы прокурор болуп турган кездеги өзүнө карата болгон аракеттерди мыйзамсыз деп табуу, кылмыш процессуалдык кодексине ылайык андан жоопкер катары 50 000 сом өндүрүп берүү өтүнүчү камтылган. Ошондой эле соттук чыгымдарды төлөөнү Индира Жолдубаевага милдеттендирүүнү сураган. Ормуков өзүн сотко жеткирген ажонун ооруп жүрөгү деген кыргыз тилиндеги ырын прокуратура органдары орусча экспертиза кылганы туура эмес деп эсептейт. Териштирүү учурунда ар кандай убаракерчилик тартып, кысым көрсөтүлгөн үчүн ошол кезде башкы прокуратураны жетектеген Индира Жолдубаева жооп бериши керектигин айтууда. Ушул августтун 5-6-ларында почтадан кат келди, алып ачсам неме экен, генерал прокуратурадан келиптир. Алып окуп турсам, ичинде баягы менин ажоонун ооруп жүрөгү аттуу ырымдын филологиялык экспертизанын корутундусу экен, заключениясы. Ошол заключениени окуп туруп таанышкандан эле жиним келди да, мен ушул 2016 жылдын ноябрь айынан баштап канча жолу суракка бардым, канча жооп берип жүрдүм. Ушул эң түбүндө өзөгүндө ушул экспертиза жаткан турбайбы деп. Анан таанышып чыккандан такыр жиним келди совсем эле. Адвокаттарга барып, юристтерге барып кеңешсем, алар айтат: "Эми ыр өзү кыргызча. Экспертиза жүргүзүлгөнү орус тилинде жүргүзүлүптүр. Эң аягында эксперттин колу турат Семенова деген." Анан мен таң калдым, бир чети жиним келди, бу кандай? Бул юристтердин айтымында экспертизага жөнөтөрдөн мурун, мисалы үчүн Дастан Бекешев ошол ырдап келип тапшырды да арыз менен. Тапшыргандан кийин прокурор мени да чакырыш керек экен дагы, ошол ырдын авторун бирөөс сурап, эмне себептен жазылды бул, ким жазды, могу сөздөрдүн кандай түшүнсө болот деген суроолорду биринчи мага берип туруп, анан менин жообумду угуп, анан эгерде бир түшүнүксүз жагдай же чечише турган жагдайлар болсо, неметсеге экспертизага дайындаса болот экен. Кыскасы, менин да кошо пикиримди угуп туруп, анан экспертизага кетиш керек экен.
Бул жерде кандай болуп калды? Дастан Бекешев арыз жазды, ырды тиркеди, ошол бойдон экспертизага кетти. Эксперт алды, ырды окуп көрдү. Тиги Дастан Бекешевдин арызында көрсөтүлгөн жүйөлөрдү окуду. Бул ушундай ыр жазган, бул начар шүшүк неме экен деп эле. Ошол таризде экспертиза жүргүзгөн да. Эми мейли экспертиза жүргүзсүн, бирок кыргызча ырды кыргызча жүргүзүш керек да, кыргыз тили менен. Мисалы үчүн ошол эле кой деген сөздү алалы. Кой деген сөздүн 3 мааниси бар кыргыз тилинде. Кой бул баран, кой деген бирөө мындай чап, ур деген сыяктуу, удар кой. Анан бир нерсени жерге кой, поставь. Мисалы үчүнчү. Чап деген сөздүн деле 2 мааниси бар. Чап деген бул жана кичинекей тоолорду, серпантиндерди чаптап коебуз. Соктой удар деген сыяктуу. Ошол сыяктуу көп маани билдирет. Ошон үчүн кыргызча ырды кыргызча экспертиза жүргүзүш керек болчу. Бишкек шаардык прокуратурасы мэриянын капиталдык курулуш коомдук мамлекеттик башкармалыгынын өкүлдөрү 6,5 миллион сомдук кымырып алган деп кылмыш ишин козгоду. Бул туурасында башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы кабарлады. Башкармалыктын кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча иш козголду. Агордо конушуна салынган жолдун мыйзамдуулугун териштиргенде капиталдык курулуш башкармалыгы тендер өткөрүп, МГ жоопкерчилиги чектелген коому менен курулуш иштерин 97 миллион 536,9 миң сомго бүтүрүүгө макулдашылган. Бирок башкармалыктын кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мыйзамдуу бузуу менен курулуш материалдарынын баасын жана иштин көлөмүн жогорулаткан. Бүткөн иштин талапка ылайыктуулугун текшерген эмес. Мунун кесепетинен мамлекет 6 миллион 473 миң 14 миң сомдук зыянга учураган деп айтылат маалыматта. Кылмыш иши андан ары иликтөө үчүн материалдар тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилген. Коомдук телеканалдын журналисттерин сөгүп, акарат айткан мэриянын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын жетектөөчү адиси Рустам Бейшеналиев кызматынан бошотулду. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Кечээ Ала Тоо 24 каналынын кабарчысы Борулай Посурманкуловага орой мамиле кылган мэриянын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын жетектөөчү адиси Рустам Бейшеналиев Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын 2018-жылдын 9 августундагы номер 22 буйругуна ылайык жумуштан бошотулду. Аталган кызматкер мамлекеттик жана муниципалдык кызматынын этика кодексинин номер 5-беренесин так аткарбагандыгына, ошондой эле норма этиканы сактабагандыгына байланыштуу этика комиссиясынын тыянагы менен бошотулду деп айтылат маалыматта. Тихо, не надо так. Не надо. Кимдей, сиздеби? Да нет, конечно. Юбку сначала на штаны поменяйте, потом поговорим. Пожалуйста, оставьте меня в покое, а? В покое меня оставьте, сам выгоняет поволочи, Иди дайте меня мама. Башырып жер аласың, уктуң го, сволочь. Тихо. Да ты без провокации справляешься. Бишкек шаарына Орусия менен Белоруссиядан жаңы 37 троллейбус алынып келинди. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, троллейбустар Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы каржылаган Бишкектин коомдук транспортун жакшыртуу долбоорунун алкагында сатылып алынды. 7 троллейбустун 15-и Беларус, 22-си Орусиянын өндүрүшүнөн чыккан. Троллейбус чыгарган заводдордун адистери Бишкек троллейбус башкармалыгынын айдоочуларына транспортту башкаруу тууралуу кеп кеңештерин берип, үйрөткөнү кабарланды. Башкалаада жолдорду оңдоо иштерине байланыштуу жаңы троллейбустардын 70% ишке киргизиле элек. Шаарда коомдук транспорттун тартыштыгы эң курч көйгөйлөрдүн бири.
Мынтип кубанычтуу кабар угулар замат бир айдоочунун кесепетинен номер 2 жана 17 каттамдагы троллейбустар ишин токтотту. Бул туурасында мэриянын маалымат кызматы билдирди. Окуя бүгүн 9 августта таңкы саат 6:20 Анкара көчөсүнүн Каражыгач конушунда болгон. Бишкектин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдиргендей, Toyota Ipsu мунаасынын айдоочусу катуу ылдамдыкта келип троллейбустардын зымы тартылган мамыны сүзүп алган. Жаракат алгандар жок, айдоочу соо болгону айтылат. Учурда мамы жолдо жатат, унаа тыгыны дагы жаралды. Кырсыктын кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. Номер 17 троллейбус Чүй проспектиси аркылуу каттамга чыкты. Колумбия университетинин алдындагы Барнард колледжинин окумуштуулары күзгүгө каранып туруу адамга эмоционалдык жана психологиялык жактан пайдалуу экенин аныкташты. Бул туурасында Моя планета порталы жазды. Көрсө, күзгү адамдарды өзүн сырттан кароосуна жардам берип жана башкалар менен сүйлөшүп туруу керектигин эске салат экен. Башкача айтканда, коомго аралашууга түрткү болот. Тажрыйба далилдегендей, бир нече күн күзгүгө каранбай жүргөн адамдын социалдашуу жөндөмү азаят. Ошондой эле күзгү эмоцияларды жөнгө салууга жардам берери айтылат. Окумуштуулар билдиргендей, эгер сиз күнүгө күзгүгө каранып турсаңыз, психикаңыз бир калыпка түшүп, ачык маанайда жүрөсүз. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.